Урматтуу мусулмандар, мен аракет кылган нерсе жума күнү же Рамазан айында бири-бирибизге мубарак деп SMS жөнөтүп атабыз го. Жөнөкөй эле бирөө келсе скриншот кылып туруп таштай бербе да. Ошо жөнөткөнүңдө да бир дуаң барбы? Же адаттагыдай эле көчүрүп туруп группага таштап коесуңбу? Бул адатпы сага? Жума күнү дуа күнү бекен. Ошол жөнөткөн нерсеңде жүрөгүңдө мубарак деп, Аллахым күнүңдү берекелеп койсун, өмүрүңө береке берсин, иманыңа береке берсин, ибадатыңа береке берсин, малы мүлкүңө береке берсин дегендей ниет кылып таштагын. Ошол нерсе не болот? Ниет менен ниятул муъмин хайрун мин амалихи. Имандуу адамдын ниети жасаган ишиден жакшыраак дейт. Же болбосо Рамазан мубарак дегенде, Рамазан айындагы ибадаттардын даамы башкача, лаззаты башкача. Урматтуу мусулман бир туган, намазда тургандагы өзгөчө. Аллах Таала керемети Кур'анда дейт: "Иннал мунафиqina yukhadi'una Аллаха ва хува khadi'uhum ва иза qaamu ila salati qaamu kusala." Ниса сүрөсү. Мунафиктар, эки жүздүүлөр Аллах Тааланы алдайбыз дейт. Чындыгында өздөрү алданып калган, Аллах аларды алдап койгон. Мунафиктин биринчи сыпаты. Ар ким өзүнө жооп алат. Биринчи сыпаты: "Ва иза qaamu ila salati qaamu kusala." Намазга турганда жалкоолонуп турушат. Бамдатка турсамбы, турбасамбы? Кече эле окудум эле го. Дагы болуп калды, дагы жума болуп калды, Ва иза qaamu ila salati qaamu kusala. Намазга жалкоолонуп турган адамда мунафиктин сыпаты бар. Экинчиси: "Юрауна ан-наса." Намазга жалкоолонуп турган аякта турсун. "Юрауна ан-наса." Мен дейт азыр жумага барсам, паланчы шеф мени көрүп калабы экен. Адамдар эл көрсүн, кожо көрсүн, показуха. Эл көрсүн, кожо көрсүн үчүн. Жумага ниет кылып келатат, палан кошунан көрөм бекен деп. Сен Кудай үчүн келип атасың, бирөө менин көргөнүм сага, эмне көрбөгөнүмдү. Юрауна ан-наса экинчи сыпаты. Үчүнчү сыпаты: "Ва ла язкуруна Аллаха илля қалила." Мунафик Аллах Тааланы аз зикир кылат, аз эстейт. Качан эстейт? Машинесин уруп алганда, туашууда калып кеткенде, Кудайым астагфируллах. Же тайып кеткенде, же баласы ооруп калганда Кудайды эстейт.